Биз суроо форматына да бир аз токтолобуз, ошондуктан Кыргыз Өзбек университетине келген коноктор менен болгон жолугушуу каармандардын таанышуусу менен башталды. Жолугушууга обончу, аткаруучу Түмөнбай Колдошов аккордеондун коштоосунда Созулонтор дап кечеге көрк кошуп турду. Студенттер тарабынан берилген ар түрдүү багыттагы суроолорго жооп берип, кызыктуу окуялары менен бөлүштү. Кеченин жүрүшүндө көрмандар талант ээлеринин ырларын суранып, ырдатып жатышты. Төрдүн көркү болгон меймандар жолугушуу жакшы болгондугун белгилеп, дагы студенттер менен жолугушууга келишерин айтышты. Музыкальный училище Ниязалда үйлөм аспаптар бөлүмүндө биз иштейбиз, ошол жерде бөлүм башчымын. Ар бир жылга иш план коебуз дагы, ошону ишке ашырабыз. Отчеттук концертте мен ушундай план койгом, музыкальный чөйрөдөн башка университеттерге дагы ошол бөлүмдүн отчеттук концертин көрсөтүп берейин деп. Менин жазган оондорумду ырдап жүргөн студенттер болсо керек. Булар эми бул мен үчүн жагымдуу нерсе, мунун эч кандай сыры деле жок. Демек алардын жан дүйнөсүнө ылайыктуу оон жазылыптыр деп ойлойм. Бул бир жагынан жагымдуу болгон менен бир жагынан бир жоопкерчиликти деле жүктөйт. Демек алардын ишеничин актай турган дагы мыкты чыгармаларды жазуу милдетим моюнга тагылат деп ойлойм. Жаш муундардын чыгармачылык өнөрүнүн калыптанышына жаштардын жүрөгүнөн орун тапкан таланттар түрткү болору белгилүү. Бүгүн биздин студенттерде өзгөчө шаңдуу күн болду. Айрыкча жатаканада жашаган студенттер үчүн. Бизге ушундай ырчылар жана кыякчылар, кыскасы музыка чөйрөсүндөгү инсандар менен жолугуп туруу өтө жагымдуу. Мен кыргызча түшүнбөсөм да, кыргызча ырдап жатканда өзгөчө эргүү алдым. Кыргыз эли талант баалаган эл, өнөр баккан эл. Мына ушундай дал кыргыз элибиз Рыспай Абдыкадыровтай агабызды обончу композиторлорду таптап чыккан элибиз, мына дагы Түмөнбай Колдошовтой агаларыбызды таптап чыгып олтурат. Дал мына ушул агабыз бүгүн биздин Кыргыз Өзбек университетибизде конокто. Шаңдуу башталган жолугушуунун соңунда Кыргыз Өзбек университетинин курамында ыйман, адеп жана маданиятчылыгына карата маданий жолугушуулар, иш-чаралар үзгүлтүксүз болуп, Түмөнбай Колдошов сыяктуу инсандар менен дагы да баарлашуулар боло бермекчи.